Арбаңыздар, құрбаттуу коноктор, калыбуу замандаштар жана элибизге касарлаган кесиптештер, бүгүн биз тарыхый жана руханий мааниси зор окуянын күбөсү болуп турабыз. Себеби 20-жылдын Гомер аткан Залкар Алп Манашчы Сайкай Каралаевдин Молдо Баатыр аттуу китебин бет ачар аземин баштаганын турабыз. Бул иш-чара Манас Улуттук Академиясы жана Шел Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана маданият институтундагы Манас таануу кафедрасы тарабынан биргеликте уюштурулуп жатат. Бул китептин жарык көрүшү жөн гана басмадан чыккан жаңы эмгек эмес. Бул улуу Манашын бизге калтырган руханий мурасы деп айтсак болот. Биринчиден биз Сайкбай атабызды бир гана Манас айтуучу катары тааныбастан, акын катары, чыгармачыл инсан катарындагы таанууга өбөлдөп жүргөн эмгек деп бааласак болот. Экинчиден бул эмгек илимий коомчулук жана жаш буындар үчүн чоң тарыхый мурас табылгасы деп эсептелинет да. Манас Академиясынын бул багыттагы эмгеги окуу жайы менен илимдин ортосундагы алтын көпүрө болот деп ишенебиз жана келечек муундар үчүн, студенттер үчүн кыргыз рухунун тереңдигин түшүнүүгө жол ачат деген ойдобуз. Үчүнчүдөн, бүгүнкү ааламдашуу заманында биздин урут катары сакталып калыш үчүн албетте биринчи кезекте кыргыз тилибиз жана ушундай кыргыз элинин руханий мурастары өбөлгө түзөт. Бул багытта бүгүнкү күндө бардык жерлерде улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңу жолунун алкагында иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Мына ошол иш-чаралардын алкагында Манас Улуттук Академиясындагы зор мыкты эмгектерди түшүндүрүп коомчулукка чыгарып, коомчулук менен тааныштырууда. Анын ичинде биздин Манас таануу кафедрасындагы магистранттарды, билим алып жаткан магистранттардын дагы стипендиясын каржылап берип жатат. Мындан сырткары ошол Манас таануу кафедрасынын Топчуек Тургуналиев атындагы Манас таануу борбору, мына ошол борборго дагы Манас эпосунун китептери, Манас эпосуна байланышкан каармандардын портреттери тартылган картиналарды белекке берди. Ушул демилгени улай биздин окуу жайдын кесиптик бирлигинин төрагасы Назар Докторбек уулу дагы Сагынбай менен Сайкбайдын эпосторунун негизинде тартылган каармандардын портретттерин жана менин Манас эпосунун көп томдуктарын, кенже эпосторду белекке берди. Бул демилге дагы улана бермекчи. Эгерде дагы ушундай саамалыкты демилгени колдоп алабыз деген биздин катарыбызда инсандар бар болсо, дайыма эшигибиз ачык. Урматтуу кесиптештер, бул иштин башында тургандарга дагы бир терең ыраазычылык билдиребиз. Сайкбай атабыздын улуу сөзү ар бир кыргыздын үйүндө жаңырып турсун, руханий маданиятыбыз байый берсин демекчибиз. Анда эмесе биринчи куттуктоо сөзгө кечиресиздер. Сайкбай Каралаевдин манасчылык өнөрүнө таазим этүү максатында азыр биздин манасчыларыбызга кезекти берет. Башканы коюп Манасты айтып демекчи, биринчи алгач ушу Манас менен
Ар сал деби тай торудай буданды ырым кылы бул тойго чабайын деп кал эми арпадан аса жем берип айда терин ал деми күчтөн күрө жем берип күндө терин ал деми суу аңганда улумдой болгон кара чак төбөсүнө төйүнүп эрдем сиңген каш көйөң эркектин кийинип сыр бараңын өңөрүп темирдей өңү көгөрүп багын сынап баланын тай туру чапырымде чыкпай калсаң тай туру ажалдан мурун өлөмде эки көзгө жаш алып булактаган желекти тосуп туруп ал эми кайран катыңан эки тай торудай уданды ошондо балың аттын ичинен кошуп туруп калды аттар кайтар чагында жан адам жок жанында белеске чыгып бар деме айкөлдөн калган дүрбүнүн бурамасын иммерип дулку көзгө жиберип алыска карап кал деме бир кезектен алыстан урган жамды көргөндө энекеңдин жан чыгат атасынын акыл бар арча журка балыптыр калың жамдан бөлүнүп ошондо жалгыз болуп калыптыр ушул чактан энекең алтымыш калган эр менен адыр ултур эл менен кулкун учпас чөл менен узунан түттүн буркурап көзүнөн жалы шыркырап ачуусу келип эчеге жалдан балыктыр белестен көрүп каранын деп жүрүп барыптыр мындай таштайлы ошондо мени балаң экөөнүн жоругунан баштайм Манастандын багытында биздин болуп жаткан магистрант кыздарыбыз куттуктоо сөзгө Манас улуттук академиясынын президенти Кыргыз Республикасынын маданият жана эмгек сиңирген ишмер Назира Аалы кызына берилет. Жана бүгүнкү сыйлуу меймандар чын менен биз бүгүн эң бир жакшы иш чарада отурабыз. Жана сөз башында Самат Соңкулович айтып кетти, китептин бет ачары деп. Бирок чындыгында сөздүн ачыгын айтыш керек. Бул китептин экинчи бет ачары. Биринчи бет ачары мындан туура 60 жыл мурун болгонбу, болгонбу аны бир Кудай билет. Ал учурдун каада салты кандай эле? Китеп чыкканда ошондой бет ачарлар болчу эле, аземдер болчу эле, жанагындай лента кесүүлөр болчу эле. Аны ошол учурдун агайындар айтпаса биз билбей кетебиз, бирок азыр биз ар бир жарыкка чыккан китептердин баарын жакшынакай кылып мындай бетин ачып берип атабыз. Ошон үчүн ошол учурда совет мезгилинде бир бет ачылса керек, анан 100 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы дейт. Андан бери эл эмес, мына 66 жыл өтүп отурат. 66 жылдан кийин ушул китеп мына жакшынакай болуп өзүнчө чыгып атат. Анан бирөөнүн баягы жасаган ак эмгегине илешип алып биз жазадык, академия жазадык десек жаңылышкан болобуз. Бул китепти жарыкка алышып толугу менен өзүнүн каражатынан чыгарган. Бул жерде ушул тап, ушул Молдо баатырдын түз урпагы отурат. Агайыбыз Райымберди Үрбаевич Жетибаев агай сөздөрүнүн мына ушул киши Молдо баатырдын түз урпагы. Ушул китепти жакшынакай кылып 66 жыл мурун кандай чыкса да ошондой кылып өзгөртпөй, борунун өзгөртпөй, өзүндөй кылып чыгарган экен. Ал эми биз эми үчүн академия аралашып алдык. Мындан 1,5 жыл мурун Саякбай Каралаевдин 3 томдугу чыккан. Саякбай Каралаевдин баардык өзүнүн мурда жарыя болбогон чыгармаларын ичине салып, кара сөз түрүндөгү эскерүүлөрдү кошуп 3 томдукту чыгарганбыз. Ошонун ичинде Молдо баатыр баардык түшүндүрмөсү менен кирген ичине. Кыскача мындай энциклопедиялык түрүндө түшүндүрмөлөр менен. Анан ошол Молдо баатырды эми өзүнүн ошол мурунку учурда баягы совет мезгилинин катаал мезгили бир аз бошондоп калганда гана Саякбай атабыз ошол китепти чыгарганга бел байлаптыр дейт. Ал учурда билесиңер, система оор. Анан ошондой жарык көргөн китеп мына өзүндөй болуп, ичиндеги жанагы басылышы да ошол учурдагыдай болгон. Агайлар, агай
sizge uşul urpaq olgonu üçün yana uşul gidetdi qayerdan bizge жаңыртып elin esine salып Sayakbay Atağısının emgegin daha bir jolu. Bu Manas tanımçılar üçün de Manas Akademiyası degili Cumhuriyet jürdi üçün bu sonun iş bolu oturat. Oşun üçün uşul gidettin bir taşarında ikinci jolu değil bir taşarında oturabız. Ana meni bu Moldovatırdı göğüz misalı içine bu dastandı Sayakbay Atağısına oşu Moldovatırın tuğanı olurken Sayakbay Atağısı Sarıqalpaq Rusundan bolsa Moldovatır Sarıqadadan Arıqtıqının içine özünün bayağı tuğanının baatırdıgın uşunday bayağı Manastın dili menen ukmuşluğudan mıhtı kılıp verip oşol baatırın özünün çürümde oşol tekesinde kıyналган Kırgızlardı Kırgızстанға қайтар өзі çalgындың başında тұрып. Анан Балбай Батырдың сөзін Алматыдан ал өзі атқа жүктеп келген кадимки Чыңгыз Батыр жанагы жолборсту чоң бир курал менен эмес, жөнөкөй бир шамшар менен эле кадимки жолборсту кыларканды байланып алып, жолборс менен кармашкан ушундай Батырды анан Sayakbay Atağı сүрөттөп атат. Kimde Moldovatır'da sürekli oldu, jana Manas'ın dilindeki söz menen şunday bir Karacağ Çeçen bilimdүү menen bilekteştey, akılman menen tilekteştey, baatırlar menen mangdaylar Çeçenler menen tangdaylar. Süngürgöndө bayağı oğuzunda söz var, bileği güçlü, çoğun baatır bolğon, el gamın görgөн. Ayrıca ошол Manasçını Ulu Sayakbay'dı Moldovatır şunçalık tasirlenip degende biz Moldovatır'ın şu tarihtagı Kırgız eline jazagan, özünün eline jazagan emgegin bilek bilbeyip kelет. Dagы kança çınıgı baatırlar айтылбай келбей калып кетти. Азыр өзүңөр билесиңер, юбилейден колубуз бошобойт. Ар кайсы Коктоолоттон чыккан Санжырада аты жок баатырларды бүгүн биз айтып атабыз. Аты жыты жок Санжырада. Иликтей келсе тарыхта жок адамдардын юбилейлерин бирин сала бирин майрамдап келебиз. А бирок бул Молдоватырдын аты Санжырада айтылат экен. Балбайдын оң колу болуп жүргөн адам катары айтылат экен. Жанагы элине алган баатырлык айтылат экен. Мына ошол Sayakbay Atağısынын бириси тууган болуп, бирок бириси Манасчы катары эпикалык көз караш менен бул баатырлыгын ушинтип дастанга айланып кеткен үчүн биз бүгүн Молдоватыр жөнүндө бул Молдоватырдын жашап өткөн өмүрү биринчиден өрнөк, экинчиден муну иликтей турчу тарыхчыларга дагы бир өзүнчө тамак. Анан ошон үчүн ушу Молдоватырдагы эскергенибиз эл ичинде айтабыз, баягы мурунку баатырларыбызды даңктап жаназасын чыгарып алардын таарыхын иликтесек, ушундай биздин тарыхыбыз тастыкталат, такталат. Анан Молдоватырдын өмүрүнүн аягы дагы Молдоватыр боюнча жасалган докладтарда бул жөнүндө айтылса керек. Азыркы биздин диний алымдарыбыз айтмакчы чыныгы шейит болуп, ажылы сапарга кетип аткан жеринен акыркы сапар узап кетет. Ушундай өмүр өрнөк кишини Sayakbay Atağısı Manastан тышкары дастан кылып калтырып кеткени бизге чоң бир мындай ибарат болду. Ошон үчүн ушул китептин бет ачары менен, экинчи рет бет ачары менен агай сизге, Райымбек агай сизге терең ыраазычылык. Ушул ар бир ушундай аркасында урпактары эстебесе Молдоватырдын китеби ушинтип чыгат беле дагы мына жаш муундарыбыз, эртеңки Манас таанымчыларыбыз. Мына азыр могу жерде жакшынакай болуп Манасын айтып берген эки кыз бул жөн эле Манас айтуучулар эмес, булар деген биздин эртеңки Манас таанымчыларыбыз, биздин магистранттарыбыз, эртең Кудай берсе аспиранттарыбыз, докторанттарыбыз болуп отурчубуздар. Ошон үчүн ушуларга дагы Молдоватыр, Sayakbayдын сайраган Молдоватыр деп булардын биле жүргөнүнө дагы чоң бир өрнөк болот. Ошон үчүн бүгүнкү майрамыбыз кут болсун. Ушул дагы бир мындай керектүү, мындай бир маңыздуу илмий докладдардын Сулайман Турдуевич өзүбүздүн эң илимдүү фольклористибиз агай дагы өзүнүн сөзүн айтам деп келди. Абидулла агайыбыз келди. Бир Манас таанымчылар үчүн, Манас изилдөөчүлөр үчүн, Манаска кызыккандар үчүн сонун бир маалыматтар угабызга деген ойдо турабыз. Анда эмесе китебибиздин азыркы бүгүнкү күндүн тасмиясын жасап, бет ачар азырбыз баштаганга уруксат бериңиз. Анда сиздер кол чыгарып турсаңыздар.
İşte böyle birinci Canım Basman'ı tanıştırım için Moldova kaynamasının yararlı tarihçilere hayata adaylık sırasında doğurdu. Bayanlamaçı Kırgızlar Departmanı Eğitim Gelişme Altı Okon Kutsal Sivitlerin laureatı Nurgül'de kendiniz kararları. Geçenin katılışçıları Adegenci layık söz Sayın Bayat'ın Moldova Akademi Ufakları olduğumuz için şu şerefin içinalara bayatınдағы üniversite götürüp yatışı hatta kuanışlı simvolikalı görmüş olmadı. Sebebi Sayın Bayat ağızları Moldova Akademi işenalı atağızları bir çöktüğünde bulunları oldu. Sayın Bayat atanın Moldova Akademi köy ayağınдағы ağır Moskova aylarında yaşasa İşin Allah'ta koçkor boluşluğunun gün çıkış azıtı Yunanlısı aylarında yaşagan. Lököyün ortasıdır 35-40 kere çakırında birbirini жақсы bilgen, şunday adamlar olgan. Anan bu yazmıştan okşayıp 1960 yılı Kırgız Uç ve Mambas'tan şu sayaklardan Moldova'da dastanı özünce kitap olup jarıp görüyorlar. 115 bölümünde 4000 nüskameye Anam basmanın en güçlü redaktörü Sultan Düşün Sulaymanova redaktörler Anan özüme bilesinger sayaklardan 3 iltik manas ertöşlüğünden çıkarıp bir neçe kitapları var. Mesela Beydeş Batır degen jomoğu, Tomor Mergen jomoğu, Bakıtay Balban degen jomoğu. Anan konkretli turmuşta yaşayan adam jönündегі birinci dastanı üçün Moldova'da. Bu жазмышты айтып болбойт экен. Ошол 1960 жылы Саяк Байталов тура 66 жашка чыккан экен. Эми арадан 66 жыл өткөндөн кийин экинчи жолу басылып чыгып атат да. Анан эң биринчи айтып койчу нерсе эмне үчүн ошол 60 жылы чыгып кетти. Себеби баардык жагынан караганда дагы бул дастан советский системанын саясатына туура келбеген жерлери бар. Себеби Кытайдын аймагында калган текес жөнүндө сөз болуп атат. Текестик окуялар жөнүндө болуп атат. Түгөлбай Сыдыкбековдун бир жазганы бар эле. Саякбай ата текес Кытайдын жери десе, жерди бир уштап тилдеп сөгүү ичиди. Текес деген биздин Кыргыздын жери, көлдүк кыргыздардын жери деп. Ушунчалык бир жүрөгүнө сиңип калган экен, Саякбай атаныкы дагы, Түкөнүкү дагы. Өкөй теңирден өлгүчө текес биздин жери деп өттү. Анан ушул ал убакта Кытай менен мамиле солгундап, салкын болуп калган үчүн жардам берип кеткенди, ошол учурда чыгып кеткен. Анан эң эле таң калыштуусу бул поэма Саякбай атанын жаш кезинде жазылганы да болуп атат да. 30-40 жылдарда жазылганбы деп калды. Ушунчалык жаштык ден темперамент менен жазылган. Мен ушунун баш жүз катары жаздым. Алп манасынын тоосундай толук ташып жаралган көпөм мурасы депчи. Ушунчалык толук ташып жазылганда, өзүңүздөр билесиздер 1940 жылы Кубанычбек Магиттин Балбай деген поэмасы жарып, Казандан жарып көргөн. Мына ошол Балбай поэмасында Молдова негизги каармандын бири катары көрсөтүлгөн. Анан Молдонун дайыр тууганы Молтой деген болгон, көзү көрөгөч. Бул киши Молтойдун сакчысы болгон. Молдова Балбайдын кармашка бир алып чыккан жан жөөкөрү болгон. Көлөргөндөн чыккан Балбай, Эрдене, Берикбай, Жанек, Өмүр, Кана, Мурза деген батырлар менен өмүрүп жүргөн Молдова болгон. Белек Солтоноев жана Кызыл Кыргыз тарыхында 1898 жылы алып. Балбайды Алматыга чейин аскерлердин артынан узатып барып, Балбайды текестен кармаганда Молдова менен Молтой аргасы жок калышканда, кол сала албай калышкан. Анан акмалап жолдон бошотуп алабыз деп, биринчи жолу бошотуп ала албай, анан Алматы түрмөсүндө жатканда ушундай передача берип, кабар алып, Деркенбай деген казак менен кабарлашып туруп, анан Балбайды улантып өлтүргөндө ошонун сөөгүн кырып салып, жанагы аткаткан эмес, төгөрткан эмес, мен тууганымдын арбагын актайын, черитимди актайын деп сөөгүн кырып салып, чаначка салып, жөө көтөрүп келген.
ошону башка кайта жазып атат. Түргөнгө алып келип, анан элдин айтуусу менен азыркы жанагы Караколдон берки түптөгү Сары Камыш айылына койгонда Кубанычбек Майки ушунун баарын сүрөттөйт. Анан бул чыгарманын көркөмдүк жагына караса, бул элдик талант, манасы төкмөчү эмес, профессионалдык жазма адабият, акын жазгандай таасир калтырат. Сакем ушунчалык төгүлөт, өзгөчө мени калтырганы текеш жаратылышынын сүрөттөлүшү. Көрүп тургандай, кинодон көрүп тургандай сүрөттөйт. Таң каларлык, өтө эле таң каларлык. Себеби ал кишинин ата бабасы текесте туруп, кийин текестен келген кишилердин аңгемелерин угуп, 16 жыл күндө өзү барып, көрүп, текестеги жана көк терек, жылдыз, кундуз, алмалы булак деген жерди Сакеевич 5 колунда билген киши. Биздин айылда бул ак өлөмдө туулган, бизди боттук деп коет, көлдөн чыккан 5 мырза арык тукуму деп коет бизди. Ошол аксакалдардын уулусу. Саякбайда Сарыарка урусунан болсо, бизди Сейиткул Сабаттар деп коет. Өтө эле тууганыбыздан биз Ак Суу районунан көл башынан көл аягына көчүп келип туруп калганбыз. Саякбайдын атасы да көчүп келип туруп калган, Кочкордо азыр Ормонкан айылында бир утап туруп калган. Ушул окуялар демеде. Мен ошол текестин жаратылышын сүрөттөйсүн карап көрчү. Алмалы өзөн кең текес, адамга жайылып чоң өзөн, бөлүнгөн ичен тараша көркөмүнө көз жетпей, сонуна сөз жетпей. Алмасы бышып көң болгон, жангары түшүп дөң болгон. Ортолоп аткан суусунда өрдөк жүрөк кол болгон. Өзөнүндө жайкалган карагай кайын тал болгон. Дан курай деген ашы бар, шабы илген карага төгүлүп жаткан шуудай депчи. Анан Молдобаттыр Байтөбө уулу 1832 жылы туулуп, 1892 жылы Мекеге ажыга барып ошол жактан кайтпай калган киши экен. Саякбай ата ушунун текестеги элдиги мындай сүрөттөйт. Молдобаттырдын апасы өтө баатыр казак кызы болгон экен. Анан ушу жаш кезинде эле ушундай жанагы киши жегич Мурадин деген жылкычыны жеп кеткен, башкаларды жеп кеткен киши жегич жолборустун денесине кыларткан байланып, чырманып барып, бычак менен сайып өлтүрөт. Анан Калмактын Мөңкө деген баатырын жеңет. Анан балбан күрөш эс сайыштарда көрө бербейт. Анан эсерки заманда Калмактын колуна түшүп кеткен Өнөтай деген кыргызды бошотуп алып, Сулайман деген деп ат коюп, бир тууганды ошол көлгө эстип берет. Анан ажетен текесте албакта кыргыздар, казактар, калмактар, уйгурлар жатырган экен. Ошол анан бул жер бизге эл болбойт. Тияктар Кытайдын чыгызда, соодабыздын баары Кытайдан болуп деп турган. Мен чалгынга барып келейин ичинде кошулганга чейинки замандын окуялары жөнүндө сөз болуп атат. Көбү кыргыздар Бокусун 1855 жылы Осман Төре январда кошулган. Ошого чейинки окуя болуп атат. Анан өзү келип жигиттери менен Ысык көлдүн ар тарабын кыдырып чыгат. Саякбай ата мында дагы жөн ыйтагандай турат да. Мен мындай Ысык көлдүн табиятын сүрөттөлүшүн 3 гана акындан окудум эле. Солтобай деген акындыкы, Калыбулоğlu янында, анан Ардаш болгон. Саякбай ата Ысык көлдү сүрөттөгөнү башка бир да чыгармасында жок, тажынманасында жок. Ушул Молдобатырда Ысык көлдү келиштире сүрөттөйт. Жөн эле тиги жана көк жарыктуу рок жана Алкул жазган Сады жаз картинаны натуралистте сүрөттөйт да. Анан Молдобатыр кайтып барып, элин баштап берет. Бул өзү кызы өзү. Бул Шамшиевдин жанагы Ысык көлдүн кызгалдактары деген кино бар. Бул да турмушта болгон окуя. Молдобатырдын тууганы жөнүндө тартылган Жандай жакшылык деген Кытайдын чек арасында турган Сары жаздын адам буту басып барган. Мына Молдобатыр ошол менен муну агенеге бир суу кейип тартканды тарталбай, кийин Болот байке саясатка тууралап чекистердин ишин көрсөтөм деп жана Карабалта баатыр ошол Ысык көлдүн кызгалдактары ушундан тартылган. Муну бир суу кейип айтып берген Саякбай атабыз болгон. Саякбай атанын дүйнөсү бул ачып турган кенч. Чукусаң чыга берет, абдан чыга берет да. Анан Бобеке
Biz işte şu aksakallardan, koksakallardan kovulduk. Janagı Bolos Şamşehit'in, Manasçı, Melis Eğitim, Semetiye degen kinolarına birinci klasta var, tartılıp kaldırılar. Arabası ilişkileri. Uşunun önüne 10 söz çöntөгүнөн алганда айтышалы, Молдова аты жөнүндө айтар эле, Сакен жөнүндө айтар эле, Сагынбай жөнүндө айтар эле, ушундай. Битектин чыгып атканы абдан жакшы окуя болду. Анан Бореки Турарбан өмүр тийген бирөө бар, Саакбай Атажанович, аялы бар, баласы бар Акиянович. Акияндын биз кичинекей деп бөлүгүбүз деп атабыз. Ажын Манас Советтер Саакбайга келгенде көп үстүп кеткенин, көп десең айтылбай калганын мен байкап калам да. Жанагы жер аттары боюнча мына Молдова тилинде тилен карап көрөчү. Ал жердеги кыргыздар чоң атаны сар эмес, сар ата деп айтат. Кең өзөндү сар деп айтышат экен. Бул Кытайда кыргыздар ушундай айтышат экен. Сар жаз, кенен жазы жер деген экен. Атыги Саакбайдан сарга бак болуп атат, чоң калыпка урусу болуп атат, сар деген түш. Мен бул сар өзөн чүй деселе светтен карап элечимин. Бул чоң өзөн дегенди билдирет экен. Саакбайдан ушу Молдова дастанын тилин изилдесе деле көп нерселер аяк турат да. Кандидаттык иш жасаса да болот. Бизде унутулуп калган сөздөр бар. Мен жанагы кас деген сөздү түшүнчү эмесмин. Кас элечек десечи, Булгар айтат, кас деген чоң элечек экен акасы, чоң, ушундай экен. Казак дегенге түшүнчү эмесмин. Жанагы жаш 8 жылында сойгондо казысы жаш чыкса казак деп койчу экен. Бизге көрбөйсүз. Казактар биз каяктан келдик деп биле билбейт. Ушу жылкын эле казысынан келдик да. Саакбайда ушул баарын чукулап атат. Эми болсун, сөздөр айтып жатам. Урматтуу эстештер, сиздерден кесим сурайт. Программа боюнча чектелген экен, ошон үчүн убакытты кармоого суранабыз. Азыр кийинки кезек тарыхый жана фольклорлук баалуулуктар илимий көз караш сүйлөө үчүн профессор, филолог, тарих илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик лауреаты белгилүү окумуштуу Кайыков Сулайман Тургуевичке урматтуу Молдова тилинин укпактары, урматтуу ушул бес ашарга катышып аткан окумуштуулар, жаш окумуштуулар, коноктор. Бүгүн бир майрам болуп аткан экен. Бул окуянын майрамдык маанайда өткөнү абдан туура. Анткени майрамда дайыма бир жакшы нерсени куттап, бир жакшы нерсенин тегерегинде бар белгилеп, пикирлерин айтып, анча-мынча таанышып калгандар таанышып калат эмес. Бул сапарда так ошондой болуп атат. Мен бул Молдова китеби колума тийгенден кийин бир топ ойго келдим. Ошонун ичинен, ошо бир топтун ичинен экөөнү айтайын деп турам. Кыскача айтайын. Биринчиден тарыхый жагын айтайын. Молдова деген биздин Кыргыздын тарыхында мындай портрет катары жазылган эмес. Мен көргөн эмесмин да, балким жазылган чыгат, мен көргөн эмесмин. Мен жакшы эле карайм, мен көрбөсөм, демек шектүү бар экен да. Ошондуктан тарых өзү персоналийлерден туруш керек. Биз өзүбүздүн чыган кишилерибизден ушу тарых жараткан адамдарды, баатырларды, акылмандарды, чечендерди, акындарды, ошонун баардыгын персоналий ар биринин очеркин жазып толук тарыхын тактасак, анан кийин ошол биздин тарыхыбыздын негизи болуп калат да. Biz жалпы эле ултурма тарых менен жашап келе жатабыз.
дайыма біздің тарихымыз şu саясатташқан тарих, кейде жөнелі аябай жалпылаштырған конкреттіліктен ажыраған тарих болып келеді. Анан тарихта қалпымыз көп. Мына башында Назира айым айтпады ғой. Ошо 6-7 жолы біреулерді алып келіп, ошо тарихқа қосамыз дегендер барды. Егерде біз şu чыныгы Молдоватыр жанан тегерегендегі батырларды жазсақ, анын тарихын тап жазып қойсақ, анда ошо Молдоватырдын тегерегинде болучу, же болбосо ошол вака, ошол доорго туура келген деп айтылган калктардын баардыгы чын болот да. Ошондуктан Молдоватыр бул чын, анткени Саякбай Каралаеваны жөн эле жерден айтып бербейт. Өзү Саякбай Каралаев болсо, анан көңүлүнө толбогон, мындай баатырдыгы болбогон тарыхый так эмес бир нерсени айтышы мүмкүн эмес да. Ошондуктан Саякбай Каралаев бизге тарыхый чындыкты илеп, анан поэзия түрүндө берип атат. Ошондуктан Молдоватырды тарыхчылар отурган болсо, ошол мезгилдин тарыхын изилдегендер болгон болсо, анда Молдоватырды архивтерден изилдеп, айтып атпайбы, Алматыда бабай өлтүрүлгөндө ошонун сөөгүн көтөрүп келген деп. Бир топ жерчени көтөрүп келип, анан эки менен алып келген. Булардын баардыгы архивте калбай калышы мүмкүн эмес. Ошондуктан архивтерден изилдеп, айрыкча ал убакта верныйлер чыда бул Алматынын архивтеринен изилдесе, Молдоватыр тууралуу бир топ материал чыгыш керек. Окуясы Молдо Касымов деген алдан кыйын изилдеген тарыхчы да. Архивте иштөө чоң маданият. Ошол архивте казып чыкса, документалдуу бир илимий иш жазса, Молдоватыр тууралуу. Анан ошондордон жакшы болчу экен. Тарыхыбыздын бир дууру такталып калат. Себеби бул кишинин муну окуялардын баардыгы айтылып жатпайбы? Ошол окуялардын тегерегинде башка окуялар да бар. Ошолордун баардыгы такталып калат дагы. Тарыхтын белгилүү бир учуру Балбайдын доору. Ошо Балбай батырдын доору такталып калат. Бул Балбай батырдын дагы ошо тарыхый ордун аныктаганга абдан чоң көмөк болот эле. Демек, биздин тарыхчылардын алдында өтө чоң жумуш турат да. Биз ошол ушундай батырларыбызды изилдеп алмайынча тарыхыбыз так болбойт. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул Манастын жаралышы же Саякбай Каралаевдин манасчылык өнөрү менен байланыштуу маселе бар. Бул илимий жактан алганда өтө чоң чечилбеген, башка өлкөлөрдө илимий деңгээлде, академиялык илимдин деңгээлинде караса дагы мындай так жыйынтыктарга келе турган бир маселе бар да. Ушул манасчы сыяктуу бар да, башка элдерде дагы ушу манасчы сыяктуу эле боздор бар. Мисалы үчүн Якуптарда Олон Хусут дегендер бар. Толдуктарда айтып убакытты кетирип отурбай, ар бир элдер бар. Ошол элдер ушундай эпикалык чыгармаларды айтып атканда, айтуучунун өзү билген же уккан чындыктары, же жашап көргөн чындыктары, өзүнүн башынан өткөн окуялары, ошол эпикалык чыгармалардын мазмунуна же стилине таасир береби, бербейби деген маселе бар да. Эми биздики бир аз айырмаланат. Анткени эпикалык духка, эпикалык мазмунга туура келген ар кандай окуяны манасчы ошону өздөштүрүп кетет. Ошон үчүн Манас бай, ошон үчүн Манас көлөмдүү, ошон үчүн Манас керек да. Бир да окуяны калтырбай, ошол эпикалык духка туура келишкен.
эпикалық мазмұнға тура келіш керек. Ол тура келгеннен кейін анан бір шығармада бір деталь болып келіп толық ықтималда. Misal үшін Радылық жазылғанда ақ падыша келіп кетіп қой. Ал сатты образы біз ақ падыша деген орыстың падышасын айтылады. Бірақ ошол кезде, ошол дискурста, ошол образ керек болғанда айтылған. Бірақ сатты образ болғандығы үшін кейін ешкім тарапынан айтылып қалған емес. Ақ падыша деген жоқта. Бұл енді белгілер мисалда. Саятбай Қаралаевтың мисалында ала тұрған болсақ, мысалы өзінің жеке тұрмышындағы білген, мындай айтайыншы, тұрмыштық тәжірибесі, өзінің тұрмыштық тәжірибесі дүйні танымы, ошол Манас айтқанда таасир еткен бе, ошол Манастың орын алған бе деген мәселе бар. Орын алған. Себебі Саятбай Қаралаев өзі ошол уққан, көрген, білген оқиғаларын ошол Манаста абдан ушундай адамдар байкай албай турган, байкашы мүмкүн болбой турган чеберчилик менен ошо кошконда. Анын үстүнө Саятбай Каралаев жөн киши эмес. Ал мындай чоң кишилер, чоң таланттар дайыма миф менен чындыктын өзгөргөн менен көргөндүн айырмаларын бөлүсүндө жок кочура болот. Себеби олар башка дүйнөдө жашайт. Мисалы Саятбай Каралаевдин албастылар жөнүндө айтканын уктуңуздар беле. Муну радиодон да беле, жазылганы да бар. Ошол барып тек кармап, чачынан кармап алдым, сапсары кыз экен айтат. Бир күтүм дейт, ошону алып калыптыр дейт. Şu kalpte uyuyor otasına bu çıl. Sebebi anın içinde kaysı. Bu sebebi bu aytılıp gelgen süje, aytılıp gelgen obraz. Bunu özünün turmuşun menen oşol özü bilgen okuyanı, özü aytkan, mudatan aytılıp gelip oşoga jetken okuyanı özünün turmuşu menen aralashtiradi. Demek bu Саятбай Каралаев сыяктуу чоң манасчыларда, жомокчуларда дайыма ушундай уккан, көргөн, билген жана жашаган окуялар ошо эпикалык чыгармалардын рухуна туура келсе, сөзсүз өзүнүн ордун тапкан. Ошондон Саятбай Каралаевдин вариантын изилегенде Саятбай Каралаевдин жеке турмуштук тажрыйбаларынын колдонушу деген маселе турат да. Бир кыз изилдеп жүргөн ушунда эмне болду билбейм. Ишеге баары китеп кылып чыгарып алды, бирок бул чоң маселе. Мына ошол маселени изилдеп жатканда, мына бул Молдобаатыр тууралуу Саятбай Каралаевдин айткан эпикалык чыгармасы бул өтө чоң булак болуп бере турган нерсе экен. Мен карап, мен мында окуган эмес экен. Ошон үчүн кечирим сурайм. Себеби архивден көргөн эмес, мен архивден окуйм, китепти окуйм. Себеби мындай нерселердин негизги оригиналды архив. Китеп болуп чыгарганда оңдоп жиберет, отуруп алып оңдоп турат. Саятбай Каралаевден кыйын да редакторлор. Ошондуктан алар оңдойт, азыр да оңдоп атат. Ал эпикалык текстти оңдоо деген анын бузуп жок кылуу деген менен барабар. Bizde Rahmatlı da ondaydı, Alıklı Osmanlı da ondaydı, Bağırlı ondaydı. Şöyle için ben böylece kitap olup çıkkandı, okuyayım jana izildirde koldan böyle. Koldan sonra arxivine sarıştırıp taktığına жетip, andan keyin bari arxivin materialini koldanımda. Men rukurichный фонд деп koydunuz, қолжазбалар фондында көп жыл иштегем. Бирок ошол жерде şu байкаган нерсе. Demek қолжазбалар түрүндө келсе керек, ал басманын архивинде калган болушу да мүмкүн да. Балки қолжазбалар фондусунда бар, мен көрбөй калышым ыктымал. Эгерде муну чындап илимий басылма жасоо керек боло турган болсо, аны архивден таап, комментарийлерин жазып, текстти тактап, чыккан текст сөзсүз оңдолгон.
тақтап тұрып, ошондой деңгээлде кайра чыгарыш керек да. Кай жагынан алсаң, бизде кыла турган иштер өтө көп. Тарыхый жагынан алсаң, кыла турган иш көп экен. Ал эми текст, чыгарма, аны жарыялоо, изилдөө жагынан алганда дагы жасалып турган иш өтө көп. Ушул көп маселелерди окумуштуулардын эсине салып, ушул жерде маданият кызматкерлердин эсине салып аткан, ошонун эске келишине себеп болгон, ушунун айтылышына себеп болгон ушул бүгүнкү жыйын баардыгыңыздарга кут болсун. Ал эми мына жерде бир топ киши бар экен, Райымбек мырза баш болгон, алардын атын аяктай коеюн, аларга Кудай береке берсин. Анан Молдоватырдын урук тукумуна жалпы өзүнө жакшылык болсун. Рахмат. Андан кийинки олайларды Абдулла Азылов Республикасынын милдетинен эл аралык чын Сайтматов Республикалык Кабыл Токонбаев атындагы сыйлыктардын ээси котормошу драматург Азай. Урматтуу китеп көргөндөрү, биздин чоң жазуучубуз Башкой романчы Төлөгөн Басымбеков кезекте бир жерде бир сөз айткан экен. Ал тасмаларды да алып, мен кийин кино тасмадан көрүп алдым. Ал кишинтип айтат, бул Кыргызда бир ордун гана китеп бар деген. Аны башынан айта бир нече жолу окуп койсо болот дегендей сөз айтканда, эми совет жылдарында айтылган төкөмдөгү жанагы китептин китебин айтып атса керек. Чынын эле китептер аз болуп жүрүп, жакшы китептер да аз болуп жүрүп, анан жакшысын дагы өзүбүз жаап, өзүбүз кыскартып, өзүбүз чыгарбай жүргөн учурлар дагы көп болгон да. Анан мына Манас боюнча дагы бир топ совет жылдарында ошондой талаштык иштер болду. Илгери эсиме айран Владимир Ильич айтып кеткен экен, бир эл эки адабият деген. Бир элдин эки адабияты болот, бири эзилчү таптык болот, экинчиси ezilgen taптык болот деп. Анан ошондон эле биз кийин өзү да бул сөздүн кайтып бирок аны кармалган туулуп кармалганда мына Баатыр келип бүттү. Баатырды басаралып жүргөн эле мына Баатыр деген кезген, хан деген кезген деп атат. Биздин чыгармалардын көбү ошондон мүмкүрөп, ошондон бир аз азайып калгандай, чыгыш кийинкиге калгандай сезилет мага. Эми ошол демек ошол не, ошол көз караш мына Молдоватырга дагы келип жетип атпайбы. Азыр эле Мундузбек абдан жакшы айтты, Мундузбек досубуз бул жагын катуу изилдеген. Мен азыр алдын ала айтып коеюн, Мундузбек керек болсо ошол Саякбай атабыз жөнүндө биз жанагы Муктар Абезов кимди жазгандай, Абайды жазгандай чоң роман жазууга дагы мүмкүнчүлүгү бар, ушундай жетип калган жазуучубуз, журналистибиз. Менимче ошондой китептер жазылыш керек. Мына ушунчалык китабына айтып берди. Анан чын эле Саякбай атабыз ушунчалык өзү манасчы болуп туруп, ошончолук чоң эмгектин мындайча айтканда авторго жакын, манасчы деген чоң манасчылар авторго жакында жүрөбүз го. Бирок өзү да ушундай бир чыгармаларды канаттуулар жөнүндө башка, анан мына ошол Манас сыяктуу кийинки Манастын урпактарынан калган Молдо Баатырга көңүл буруп алгандарды жөн эмес. Эгерде баатыр болбосо, эгерде ошол өзүнүн доорунда бир чоң иштерди жасаган адам болбосо, ал китепке кирбейт. Аны китеп кылып жазыш мүмкүн эмес. Орустар да айтат өзү, герой произведения, персонаждар. Баатыр бар. Баатыр болуш керек. Ал баатыр болгондон кийин анын баатырлыгы сөзсүз китепке жазылыш керек, киного тартылыш керек.
Мына ошол жагын баарыбыз автобус турумда болот. Бир өзүнүн ойгон чарасынбы, же болбосо тарыхый бирөөгө ал ошол доорду ошол аркылуу бере аласыңбы, ошол баатыр же герой деген мааниде персонаж дегенди айтып атканда, ошол баатыр аркылуу бере аласыңбы ошол турмушту? Ошол аркылуу ошол кишинин өмүрү ошону чагылталабы бир же эки геройдун баары ошол каармандын турмушу. Мына ошону алып туруп анан кийин ошол турмушка ошол турмуш жөнүндө, ошол жашоо жөнүндө мына бул жерде текестеги окуялар, Октябрь революциясы, ошону мына Молдо Баатырдын эрлиги, өмүрү, көрсөткөн кызматы менен анан келген көлгө алып келген мындай демилгеси аркылуу ошол элдин, ошол учурдагы элибиздин тагдырын баарын ошол көрсөтүп алган ошондо. Бул бекер жерден Молдо Баатырды алган эмес. Андай баатырлар чынында көп, баарын жаза берген эмес, баарын айта берген эмес, бирок Молдо Баатырды айтканы бир өзгөчө окуя. Бул Молдо Баатыр азыр мен ракетондар жолуктуп элем. Бул чын эле биздин кандайдыр бир деңгээлде эр табылдынын поэмасын, Шыргак бекти, башка биздин ошондо поэма дастандарда эстетип, ошонун деңгээлинде турган, анын үстүнө Саякбай ошондой деңгээлде айткан чыгарым болуп, биздин адабияттын тарыхына Кудай буйруса катталып калат. Анан эми бул жерде Манас академиясы абдан жакшы кошулсуңар, мына бет ачар деп атасыңар, бет ачардын да сиңдер көрүп атасыңар. Бет ачар деген сөздү азыр кичине сөздү талашып жүрүшөт. Бет ачар дегенде таанытымдар деп жүрүшөт, ошол китепти тааныткандай. Эгер биз Совет мезгилинде 60-жылдар билбейм, кийин биз иштеп калган 80-жылдарда биздин жазуучулар уюшмасында атайын китептерди жер-жерге алып бара турган көркөм адабиятты жайылтуу бюросу бар болчу. Ошол элдин арасында жазуучулар бар иштечелер. Азыр ушундай таанытмаларды көп өткөрүшүбүз керек. Анан ошондо элге ошол китеп келет. Анан аягында айтарым, китептин аягында да жазылып турат. Райберди Урбаев ошол түздөн-түз Молдо Баатырдын дагы түздөн-түз урпагынын аягында, Саякбай атабыздын дагы түздөн-түз урпагы. Ошол китепти мына өзүңүздүн дипломаттар менен кошулуп дагы бир сонун азыр айткандай чыгарганыңызга чоң рахмат. Бул баягы жет атасын дейм, өзүңдүн уруу менен сыймыктан дегенди мына ушундай жол менен көрсөтсө, мына сиздин балдарыңыз отурат, мына биздин чоң атабыз ушундай болду деген, бул орусча айтканда дух, кыргызча айтканда рух, адамдын рухун көкөлөтө турган нерсе. Сиз бир Саякбай жөнүндө болгон болуш керек. Тарихтуу фильмде дагы кичинекей бала кезинде тартылып калган жери бар. Ракел өзү немелерди жакшы көрөт, мындай китеп окуганды, искусствону, кээде айтып калат, могу бирөө китебин берди, окубай койсоң болбойт, кийин сурап калса эмне дейт деп, кыйнап болсо аягына чейин окудум деп. Ансандай ушундай китепке жакын адам ушундай биздин жакшы жазуучу болсо дагы жакшы окуман. Ошон үчүн сизге дагы, бизге дагы биrbirибизге ден соолук, ийгилик болсун. Анан ушул жерде катышып отурган айрыкча сиздер биринчи жолу бул жерде сүйлөп аткан дайыма университеттин алдында, ушул залда, аркы залда көп нерселерди өткөрөсүздөр. Сиздерге да чоң рахмат. Ошо китепти колдосоңуздар, Молдо Баатырды колдосоңуздар, Саякбай атабызды колдосоңуздар, сиздерге Кудай колдосун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кийик сөз, урпактардын үнү, Баатырдын тарыхый жолу жана бүгүнкү муундардын сыймыгы, сөз кезеги Молдо Баатырдын урпагы Жетибаев Райберди Урбаевичке. Урматтуу бүгүнкү илимий практикалык конференциянын катышуучулары, эң улуу
şu çağrılarda en ulu Cengen oturan, benim içinde tanıştır, ayta geçeyim. Bu adamın Kırgız memleketinin eğitimine Sudiyası 45 yıl sot sistemasında ömür vergen Nazır Bilgensi, bu Nazır Dağı, o okul orada okutucu, direksiyon okutucuların adamından önce oturan. Anın sizler tanıyıp olsanız gerek, canınızlarda bu arayın. Profesör, Юридикal Fakültetin kafedra жетекшisi Ayet Üskün Bayını, kalanlarına ayıplarla koyun. Bunlar şu yerde oturgan, ұрпақтардың артынан астыда сөйлеп кеткен мына оқымушыларымызға, жазушыларға, прозаиктерге, драматургтарға барлығы басшылық иіп тазы боламыз. Мен бұл мектептің шығышы бойынша бұлардан жақшылықтайда мен жасташым болып 10 жыл бірге оқығанбыз бұл Өзбектен келші. Сулайман Тордиевич менен ушул көп жылдан бери ушул жолдошмар танышып калдык. Мен эң жогорку даражада сыйлаган агайларыбыздын бири. Абдулла Пазылов болсо азырда астыбыздарда болдум, жолдош болуп жүргөн жазуучу, драматург. Анан бул жазуучубуз көрүнүп айтмак, ал кишини билесиздер, баардык чыгармасын орусча жазат, ошол кыргызча отуруп жүргөн адамдар. Эмне үчүн айтып атканым, бул иш-чарага биздер ойлонуп туруп, Манас академиясынын жамааты менен ушу кимдер керек болот, кимдер чыгыш керек, кандай өрттөрдү чакырганбыз, ошол себептен ушул адамдардын артынан кайталап кетип, ушул адамдарга мен жалпы ушул ұрпақтардын артынан таазирдеп, чоң рахматымды айтып коеюн деген ойдо жатам. Айткандай эң биринчи жолу жарыкка чыккан 60-жыл. 4 минуска чыккан экен, анан билесиздер ал убакта союз болгон чоң мамлекет, Кыргызстаныбызда ошол ичинде ар бир айылдарда китепкана бар. Анан ушул китепканаларга тартап кеткендер толук баардыгына жетпей калган болуш керек биздин баардыгыбыз боюнча. Анан кээ бир жерде полкалар, текчелер калып калды, кээ бир жерде окулбай калган. Ушундай себептер менен деп ушундай бүтүнгө келип, анан ойлоп 3-4 жылдан бери аракеттенип ушул жерде отурган элдердин карындаштарыбыздын баары кишинин оң көрөгүзейин жалгыз эле мен эмес, ошолордун баары менен иштеп карашып отуруп, андан кийин ушул бир күнү жолдошум экөөбүз Манас академиясына барып, аалыбызы Назирага жолугуп, ушундай деген биздин оюбуз бар эле, максатыбыз бар, тилегибиз бар эле, ошо кандай кылсак болот дегенде, биз ошо китепти алып барып бергенден кийин булар окуп көрүп, бир жумадан кийин жооп берип, анан ушул иш-чараны бир 3 айдын ар жак бери жагында даярдадык. Анан ушул Манас академиясынын жааматына ушул жерде башынан бери уюштуруп чуркап жасап жүргөн Чынара деген эжекебиз турат. Ушуларга да чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан мен бул жерде айтып кеттим, биздин чоң атабыз жөнүндө, Саякбай чоң атабыз жөнүндө абдан кеңири токтолду. Мына ушулардын бүт бардыгын эми ушул менен токтотуп койгон. Экинчи жолу Итачара кылган эңгемелер ушул Карабаев университетинде ушул Манастан кафедрасы бар экен. Ушулар менен менин оюмча мындай колубуздун келишинче чоң иштешкенге аракет кылабыз. Анан ушул бойдон кайра кепчек алып барып койбой, ушунун мындай жалпы кыргыз журтчулугуна өзгөчө ушул өсүп келе жаткан жаштарга чейин жеткизсек деген эле биздин телегибиз. Ошон үчүн мына эртеден бери ушундай жакшылыкайдан терең түшүндүрүү берген үчүн дагы бир жолу ушул астында сүйлөп кеткен агайларыбызга, Сулайман Тордиевич башкалган кийинки дагы кафедранын мугалимдери сүйлөп болуш керек. Ушул жерде Манастанын кафедрасынын мугалимдерине, жаштар отурат студенттерге жана ушунун бүт бардыгына уруксат берип, ушундай жакшылыкка жаркыраган залга бизге мүмкүнчүлүк берип аткан Кыргыз мамлекеттик Арабаевдик университетинин ректоратына чоң ыраазычылык, аманчылык болсун, эсенчилик болсун, ушундай жакшылыкка бет ачарлар ушуну менен токтоп калбай көп болуп, анан сиздердин аркаңыздар менен ушуну өзгөчө ушу жаштарга жеткизгенге аракет кылалы. Чоң рахмат.
Tanıdığım beri Moldovalı'nın dastanının içki mazlumu boyunca, Türk okuyaları boyunca ayıklı öttü. Ben hazır Türk cima olarak turgan dakikaya bakıyordum. Boyun git mümkün basma kadar arasında boylu kadın. Negizinde muğaylık arası aktım ki yakada saytıda. Ben şu kitapta okanda şu etkal poeziya boyunca ders okutucudan okutucu katары bunun bilmesini айтсам, қандай дидактикалық, қандай философия ойлары бар екен, бұл батыр дегенге қандай негізгі бір тарихи оқиғалардың негізінде жеткендеген мен алдында мақсат болды. Ошондо бұл дастан деп автор дастан деп беріп балким Сарапбай ата өзү дастан делесе да балким кийинки изилдөөчүлөр айткан деп ойлоп калдым. Биз таппай турган бир нерсе бар. Dastanды көп учурда биз элдик поэмалар менен жакташтырып жүрөбүз. Экөө тематикалык жалпы окшоштуктар болгону менен ортосунда ажырымдык бар. Эгер Кыдырбаеванын Асылмамбеттин адабияттан илимге тереңдер сөз күндөгү таянса, дастан жанры кыргыз адабияттануусунда жанр катары калыптанып өзүнчө чегине жеткен эмес. Ошондуктан анын жөнү да бар. Көп учурда биз адабияттанууда дастан жанрына тарыхый көлөмдө арманырды, тарыхый кошокту дастан жанрына ылайыктап айтып жүрөбүз. Ошондуктан Карагыл Ботон кошок жанрындагы чыгармалардан Карагыл Ботон дастаны деп айтканыбыз да ушул. Ал эми бул дастан бул чыгымды батырды мен көп киши мазмундук карап чыгып эпикалык поэзияны тактап айтканда элдик поэмалардын элеминттери басууну чагылдыргандыктан мында элдик поэма айтканыбыз оңго деген өзүм жеке пикириме келдим. Себеби анда эпостук жанрга тийишелүү элементтардан сакталган мифологиялык мотивдер да бар, пейзаждык сүрөттө бар, портреттик сүрөттө бар, окуялардын чагылдырылышында бар. Негизинен Саякбай атабыз бул Манас болгондуктан Манас эпосунун стилинде чагылдырылып төгүлүп айтылгандыгын жокко чыгарууга болбойт. Эми бул элдик поэма деп атагандан кийин элдик поэма деп биз тигил же каармандын, тигил же баатырдын, тигил же сулуунун төрөлгөндөн өлгөнүнө чейинки окуя эмес, тарыхындагы орчундур окуя, орчундур учурду чагылдыргандыктан биз аны элдик поэма деп атайбыз. Дал ушул мен айткан аныктама, буга чейин издеген аныктама ушул Молдо Баатырга туура келип жатат. Молдо Баатырдын окуя башталганда эле анын текестик окуялары башталып, анын лирикалык чеңдүү кылып кайра автор лирикалык чеңдүү кылып кайра анын боюн энеси боюнда бар да бөөрүнүн ретине талак болгондугун айтып атат. Бул жалпы эпикалык чыгармаларга тийиштүү мотив. Ошондой эле бешиктин башында атасын түш көргөндөгү балалардын баары кармап туруп ойгонуп турсам түшүп келди. Бул да эпостук чыгармаларга тийиштүү мүнөздүү традициялык көрүнүш. Бул эми эме айтат, алдын ала эле ошол баланын келечектеги эл канын ойлогон баатыр чыгара турган салыштыруу деп айтабыз. Ошондуктан мен муну элдик поэма деп атаганым ушул. Эми чыгармада бул башынан эле бала баатыр деп берилип атат. Кыргыз эли тегин жеринен баатыр деп кеткенде эле атай бере бербейт. Же кара күчтүн ээси болсо эле атай бербейт. Кара күчтүн ээси болгону менен ак ээси тайып болсо баатыр деп атабайт. Көрдүңөр кандай кыргыз элдердин эми. Ошондуктан мен муну мазмунду карап чыгып, 3 чоң окуясынан кийин баатыр деген наамга эл берди. Биринчиси муну жанагы Танбай акенин бул эркекти калмактап берип турса, кыргыз менен казактан калмактап берип кетип учурун колго бир карма, колго камчыга саккала турган бар эле жана тобулууну уруштатып, ошондон суу кезинде сыктырып күч сынаткан жеринде кезеги келгенде могу Баламолдо деп аталып атат. Баламолдо ошол тобулууну ошо бараксындырып тарамыш калды, сол ак көк суузар. Ошондо эл тарады, бул эл экен деп биринчи сөз болду. Бул эл экен деп салыштырмалады. Экинчисинде калмактардын, казактардын, кыргыздардын баарын чогултуп кармаштырып көрөйүн деп ошол эле эл журтбашы болгон акелер.
ошондо карындаштар бул бактылар биз жүзүнө зыян келтирип койбосун, андан көрө акан тартышкылап деп ошол акан тартыштар баардык бактылар жеңип чыккан ушул Эрмолдор. Эрмолдор ал экинчи жолу. Мындай элдер тарады, бул балбан экен. Бул балбанга тайлап 3 жашар тайлап коюлуп, жана башка малдар мөөлөгө коюлуп, мындай жеңишке жетишти. Бул көрүнүлөр муну. Эми 3-чү бактыр деп аталган негизи эл кайрадан кайрылган, эл пайгамбар айтканды мен тастыктан деп жатат. Ошондуктан баардык эпикалык чыгармаларда биринчи бактырдын белгилүү бир душманын кармашып жеңгенден кийин да бактыр аталат. Душманын кармап жеңгенден бирок ошол учурда экинчи жагы бар. Ошол бактыр тигинче бул адам эмес, бир мифология же болбосо реалдуу бир жырткыч менен кармашты. Ошону жеңиш керек. Мисалы, бир мисал келтирейин, түрктерде көп мындай мисалы, Оскаранда жана Кыят адын аталбай Каракандын баласы болуп. Бул жана Кыят деген кишидеги жырткычтын мифологиялык жырткыч. Ошону жеңгенден кийин аны чоң Бабетин айтып чоң той берилипту деген өгүздө 3 бар турбайбы, өгүз бактыр деп аталат. Көрдүңөрбү кандай бактырдын аталышы? Бул жерде деле ошондой болуп, анан жана кишидеги жырткыч, мураты жырткычылар менен барын жеп, анан кийин ким чыгат дегенде анан кийин балбан молдо жанагындай энесинен нуккан кыларкын кушан алып айрым алып анан жолбош өлтүргөндөн кийин эмне ошондо бактыр дейт. Бактыр деп ошол эки тизгин бир жылдык колун алып элиңе багал деп аталат. Ал бай ата дегени каралган жок. Манаттын тукуму, биздин тукуму, мындай келгенде кыргыз ага карабайт. Жеке адамды келип башын карагандагы өзүнүн акылмандык данышынан кыргыз эл, биздин элибиз. Муну ошондон бактыр аталды. Эми мен жанагы бактыр аталып ушунда тегип жеттер тиги калмактар менен курчалып бирде жеңилип, эл чаап, жырты чаап турган учурда болуп атат. Эми Саякбай атанын кайра эле жанагы текес кыргыздын жеринде мугалим катары студенттер сурайт да, бул кандай текестин жери болуп, текестин жери кыргыздын жери деп атат. Аны биз тарыхый негизге айтсак болот, негизинен жанагы Бейжиң келишими, 1860 жылы Бейжиң келишими, 1864 жылы Батыш Түндүк райондук чекарасын бекитүү келишими, 1870 жылы Тарбағатай чекара келишими, 1882 жылы Иле келишими сыяктуу Россия менен Кытайдын ортосундагы келишимден кийин текес кыргыз эли менен Кытай тарапка тиешелүү болуп калгандыгы жөнүндө айтылат. Бирок байыркы кыргыз экенин биздин эс тутумунда билишибиз керек. Алар эми Кытай кыргыздар деген аталыш менен калды. Эми бул бактыр аталды, бирок мен жана айтып кеттим, бул кара күчтүн негизи эмес, жана бир агайга айтып кетти, бул чечен, аракыл, ары бактыр, ары төрөбей, ары калыс деп. Олжого түшкөн бир жерде бар, олжого түшкөн тиги байлыкты, жылкыларды жылкы чабышканда бүтүн элге делегейин тегизбей бирин калтырбай, жети менен жесир калбасын деп өз алгандыгы да калыс эки башчы эки жутус экендигин айтып жатат. Эми бул жөнүндө айта берсек абдан көп эл балбан баатыр деген наамдалган ошол калмактар менен кайра бирде жеңип атканын аягы эл тыныч жайлабай, эл тыныч тынч алып уктабай ынанынан бул аягы белгисиз чабыш болуп атпайбы, калмактар менен болгон чабыш. Андан кийин ошондон кийин анан бул көйдү карап сүрөттү. Анан элди жана башкы көчүп кетишинде да мунун жаган күчтүү нерсе эмес, акылынан келечекти көрө билген, кыргыздын тагдырын ойлогон эл журтун көчүп баштап, анан кийин Сыркөйгө келип жайлашкандыгы менен бул эки пайгамбардын туура ушундай келди. Андан кийин көлгө келгенде баары эмне кылды, кандай окуя кылды, ал жөнүндө маалымат жок, көлгө кайтышынан айтты. Бул эки пайгамбардын талабына ылайык иштелип чыккан деп эсептейм. Эми мен бирде тарыхый десе бир нерсе кызык болду. Кубанычбек Майковдун Балдай бактырдын көлөмдүү томдугунда 160 бетинде карап тиги агай айткандыктан эткенин белгилеген жок, анда бир 4 сап берилген экен. Ошол тегестен Балдай бактыр алып кетип атканда карап турушту. Молду бактыр менен Матай келди, эки ай аз айтылат. 8 сап келди, мен ошондуктан ошондой болду. Кыска эле берип коюптур. Анан кийин аны тиги белги соттун ордуна болсо бир 2 сүйлөмө болгон. Ошол Алматыга барып, анан кийин ошо Балбайдын сөзүн алып келип
мен бана көлгө келип жаткан айтылат. Анан бир жерде дагы тактай турган нерсе кийин ойлоп койдум, ушуларга айтканда айтып калыш керек го депчи. Бир жерде эч кандай кешеси бар, кешеси жок кийин саякка айткандай ишенип турам мен өзүм. Ошондо казак кайынсап, кыргыздар сарбарга деп жатат да, бул эки сапты тегин кошкондо бар киши демек жанагындай кыскартуулар өзгөртүүлөргө редакторлор тарабынан жолунуп калган деген ойлогонмун. Эми студенттерге бере турган дүйнөтаным маселелерин алар бөлгөн, түштүн касиети, сөздүн кашиети себеби биякта аныктар көп, баталар көп, санат термилер көп, азаттык кошок көп, жана Мураттын аягынын кошогун кадимки реалдык турмушта көз алдыда чалдырган. Биз эми кыргыздын бул жаган эле Молдовалыктын тагдырына тийишип эмес, ошол учурда кыргыздын руханий дүйнөсүн чалдырган, кыргыздын дүйнөтанымын чалдырган, кийинки муундарга үлгү боло турган эки поэма катары эсептелет. Укканыңыздарга рахмат. Emin men Moldova jönündө маалыматын мындан бир айдан мурун болду. Ушул поэманын эмеси Алматы ошону окугандан кийин мен бир нерседен андым. Сөйлөгөн кинематографист катары 1914-жылы Кытайдын элчиси аркылуу Кытайдагы кыргыздардын жашоо турмушун тартуу боюнча бир проектни эки жолу барып бирге жакынмакчы. Анан ошолордун бир поездка ошол Текес тарабындагы кыргыздар болуп калды. Себеби аякта көп керек, жана Шакы деген эки чоң айыл бар кыргыздардынчы. Анан ошол жака барганымда ошол айылдарды көрүп эл менен таанышып анан бир жерден бир аксакалдарды чогултуп бир ошолордун мурунку жашоосу ошол бир санжарасы боюнча айтып бериштеп Аян аксакалдарын чогултуп алганда ошондо бир аксакалдардын айтканы бар. 1870-жылы Чин империясы менен Кытайдын Манчжу бийлеген Чин империясы менен патшалык Россия жер бөлүшүп, анан ошондо Текес аймагы Чин империясынын аймагында калып калыптыр дейт. Чин империясынын аймагында калып калып Текес аймагы. Анан ошол ретинде жашап атканбыз дейт. Будан 68-жылдан 3 жылдан кийин анан патшалык Россия силер жерди алыңар, эми эл берип берет. Ошол жерде жашаган жергиликтүү элдер, биз бийлеген тараптагы элдердин өкүлдөрү, кыргыздар. Ошолорду белгилеп, анан биринчи ошол жана Верныйда ошол жана патшалык Россиянын өкүлдөрү, ошол Орус империясынын офицерлери барып, эми силер Үскөл тарапка көчкүлө, силер негизи ошол силерди эметкенде ошо Текестин көчкүлө коюптур. Ошол убакыттагы маалыматтар боюнча дейт, аксакалдыктар 70 миңден ашып, 70 менен 80 миңдин ортосунда киши жашаган дейт Текестин аймагында. Анан мен аягымды көрүп келдим да, укмуштуудай чоң аяк экен. Үчтөр оолардан көрсөткөн район экен, Тоосоо деген район экен, Моңгулдуру, Текес, Жыргыз деген район бар экен да, укмуштуу аймак. Жаратылыш абдан сонун. Азыркы Үскөл районунун жана Тянь-Шаньский эл өскөн жергиликтүү аймактардын эсептеп чыгылганда, бирок жери абдан түз, емен жер, тоолуу жерлер экен. Анан кийин ошол ретинде эл көчкүлө коюптур. 70-жылы көчкүлө болгондо, анан Верныйдан 1000 солдат барып, зордук менен көчүрүптүр. Ошол 1000 солдат Текестин сенин көрүп десеңер, зордук менен көчкөндө, ошондо коктуу болоттордо жашынып көчкүлө качып кеткен адамдар эле азыркы урпактарыбыз 15 миңге жакын дейт. Ошо Шакыда бар дейт, негизи Көктерек деген чоң айыл экен, Шакы айылы, анан бул Текестин башка бир казактар жашаган айылдары, анан жана моңгулдар да болчу, жана баягы сиздер калбактар жашаган аймактарда жашап келген 15 миң периодунда бар сиздер. Анан кийин мен ошол ретинде суроо берсем, ушул окшогон окуяларды айткан. Негизи бул Молдоватырдын ошол жактан баягы көл тарапка оошу, ошол 1870-жылга туура келет экенде мен поэма окуп көрсөмчү. Эми албанда баягы Залкар Манасчыбыз Сайынбай карабай, Сайынбай Манасчыбыз эми ал саясатка байланыштуу нерсе да
Ошо жакка көчүп келген. Мен негизи Зорлуктан көчүп келген да, бияка 70-жылдан ашык эмес. Анан кийин бул эгерде ошол көчкөндө мен ойлойм, эми Аллахтан баягы көп окуялар бар эмес, калбактардын кайрышкан күндө болду батырда. Кайрышып чабышып жашап жүрө керек. Себеби Аллахтан баягы жумлардын чоң бийлиги жок болчу, тиги Чин империясы калкалап чачалар болуп ошолордун калкында калганда алар жашай берди, бирок эле жана Орус империясы бер жака көчүп келбегенде көз карап текестеле калмак жерди фей болду. Анан кийин булардын дагы тактырында ушундай болгон, буяка көчүп келгенден кийин ошо көл башында туруп калгандан кийин баягы Столыпин бийликке келип, анан Столыпинский переселенец деп болгон, анын барыстар переселенцтери жана Орус аймагында крепостной окуу жөнүндө жер сатып бийкандарды крепостной жол менен алар жер берген эмес. Помещиктерден алган жер, бирок эл бошогон орустар, мужиктар. Ошол элерди жер менен деген саясат менен бияка көчүргөн, орта азияга өзгөчө ушу Жетису областына көчүргөн Казакстан, Кыргызстан аймагына. Анан кийин ошол элер бир көчүргөндөн кийин булар ошо көлдөгү жерлердин баарын ошол Столыпинский переселенцтер ээлеп алган. Берип болгон зорлук мененчи. Булар жайлап жүрүп, сары жастар ак жакта каркаларда жүрүп, ошол маалда булар кыштаган жерлерин баарын орустар ээлеп алганда Столыпинский переселенцтер, анан булар жер издөөгө муктаж болушкан. Анан ошондо менин тайкелерим негизи ушу арык кумдар болуп калат, Кочкондун Карагөй тарабынан. Ошол жерден бир Сандырай Камарсызга карайчы, биздин Кемербай деген бир болуш, ошо көл башынан бери, ошо текестен келген бир өкүлдөрдүн бири. Анан кийин бул себепте жайлоосун тандап бериптир. Ушул жакта бир жакшы жайлоо бар экен да, көлдүн үстү олуттук ак өлөңдөрдүн үстүндө Сеңизкөл деген жайлоо болгон. Анан ошол жерде анан кийин ошол жака көчүп келип, ошо Молдоватырдын биринчи кез Молдоватыр ошол жакта туруп калган. Молдоватыр ошол жакта ошол жака койбосо керек, бирок анын урматтары кийин бияка көчүп келишкен. Көчүп келип анан баягы 30-жылдары коллективизация болгондо ошо Сеңизкөл жайлоосуна ылдый түшүрүп, отуруп таштаган коллективизацияны жакшыртып колхоздоштуруп алганда, ошондо оттук карашаа ак өлөң деп бер жакта көл жерин айырып берип, аркы эме тарабын, түштүк тарабын мына Кочкондун Карагөй деген муну жагы баштап койчу, ошону бир ай болуп ошол жака көчүп кеткен. Эми бул жерден муну айтайын деп аткан себебим ушу Молдоватырды окуп атып Мына мен ушул кезде, мына ушул жактагы арык тукумдарды, мына ошолордун урпактары деген театрга келдим да. Анан нерселерди мына ушуну айтып коеюн деп аткам. Бул негизи чын окуя, чын тарых. Бул мунас катары ушул чындыкка таянып дастанын жараткан деп белгилейм да менимче. Молдоватыр чынында турмуштук чагырган жолу, Манастан операциясының башкысы Кемелбек кандидаты Даксы Бакытжан Исатаев. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор жана жалпы эстиштер. Мен айта турган ойлордун баардыгын эле межелерин айтып койдук окшойт, бирок ошентсе дагы мен Молдоватыр чыгармасын окуп бир негизги жерлерге токтолгум келди. Эң негизгиси формалык жана мазмундук кабылууну ортого салгым келип турат. Бул жерде чыгарманын эң негизги максаты элге руханий азык ойлоп берүү менен бирге тарыхый реалдуулукту этикалык формада чагылуу болуп саналат. Бул чыгармада 3 негизги чындык бар. Биринчи жаратылыштын чындыгы, экинчи эл турмушунун чындыгы, үчүнчү баатырлыктын реалдуу чагылышы болуп эсептелет. Анан ошол менен бирге мана жолдосундагы ата менен биримдигинин идеясын кандайча окуп атканды ошол Молдоватыр элосунда айтылат да. Мен бул чыгарманы жөн эмес, эң бирде бул Текес сериясынын 18-19 жылындагы чындык табиятын жана тарыхын сактап калган баалуу булак катары көрдүм да. Кыргыздардын жасаган мезгилинде элдик биримдик жана ата менен болгон кайтуу идеясын көтөргөн бул зор руханий азык деп айтсак болот.
салттын сакталышынан мисалы өзүнүн түзүлүшү боюнча мисалы Маназей болсундагы формалык талаптарды так сактаган. Буга чыгармадагы туруктуу этикалык формалар дайындоо. Мисалы, баардык эркектер ерен, буржал, астан, согуштук куралдарда чоңмор майса саат чоңмор тайгалтар. Туруктуу сабактуулар окуутуу бөлүнүп, жарымдасандай башлаган кара жарак болушун кармай алуу менен деген заттар бул чыгарманын чын эле классикалык жомоктук формасын далилдеп турат. Эми үчүн кезеги достук мүнөз деп мүнөз бердим. Чыгарма чоң тургу салыштырмалуу бөлүмүнүн чакандыгы менен кейипкерлердин санынын чакталып чектелүүлүгү менен аялаланат. Ошондуктан биз бул өзгөчөлүктөрдү эске алып туруп, бул Молда Баатырды Кыргыздын кенже топтордун катарына толук кошууга мүмкүнчүлүк бар деп айткым келет. Бул жерде мен жогоруда айтып кеттим, мазмунда формасы болсо кенже топторго келсек, мазмунда 3 чындык бар деп айтканмын. Ошонун биринчи чындыгы жаратылыш чындыгы. Текес жергесинин көркөм картасы көзгө тартылат да. Мында 18-19 жылдары Текес аймагындагы кыргыздардын жашоосу өтө так жана деталдуу сүрөттөлгөн да. Андагы кээ заттарды алсак, мисалы үчүн ар эче болгондон чоңгусу бийик тоо болгон дегендер, же болбосо Көктөбө аймагынын стратегиялык жайгашуусу, ар бир жердеги жалгыз аяк жолдору тарыхый топографиялык чындыкка толук шайкеш. Анан Көктөбөнүн оюнда, Аккан суунун боюнда, ар бир жерде айланасын толтурчап, жоокер каттап берилген тоо таштарга чебеле, жалгыз жарай жол, түшө алма караса деген сыяктуу саттар ошол жердин элесин көзүбүзгө даан кайтат да. Андан кийин азыркы учурда дагы Текес дайрасы бар деп биз интернетте маалыматтарды көрүп билип жүрөбүз. Анан кийин кыргыздар байырлаган негизги коңшу экендигин дагы биз негизги маалыматтардан билебиз да. Анан бул чыгармада бул эпосубузда табият таануучулук мааниси өтө зор да. Бул жерде Сапар Акбай өзүнүн зор чыгармачылык кудурети менен Текестин табиятынын ар бир деталдарын чейин айтып чыккан да. Мисалы үчүн, ошол жердеги өсүмдүктөрдүн өнүгүш айткан. Текестин өнүгүндө алма, өрүк, карагай, айнача, балан, терек, чынар сыяктуу нерселердин баардыгын айтып чыккан. Жаныбарлар болсо, бул жерде арстан байланган жолборс мабыз сүрөсүн десе, андан кийин улар ушунга деген канаттууларына чейин куштарын сүрөттөп чыккан да. Анан бул Текес жерге албетте 4 түрлүү жана суу ресурстары боюнча телегейи эң болгон жер деп сүрөттөлөт. Бул биринчи чындыгы болду, жаратылышында. Эл турмушунун чындыгы. Молда Баатыр эпосунда экинчи маанилүү чындык бул кыргыз элинин салттуу тиричилиги, маданиятынын чагылдырышы деп эсептелет да. Жана айткандай 18-19 жылдардагы кыргыз коомунун ички түзүлүшүн айтат. Ошону менен бирге бул жерде Кочку, Заңы, Үкүртай деген административдик кызмат орундарынын аталышы ошол жерде бир эле кыргыздар эмес, башка дагы улуттардын жашагандыгы жөнүндө маалымат берет. Андан кийин үчүнчү чындык, Гүлгазы эже туура айтып кетти, баардыгы бул эч кандай мифологиялык же фантастикалык баатыр эмес да, баардыгы чындык экендиги бул жерде кандай баскычтар менен барганын баатыр ошол абдан сон неме берип тур да, кадимки бул ишене турган деңгээлде. Баатырдын жетилүүсүнүн 3 негизги айлампа катары карап көрдүм да, күчтүк реалдуулугун берип тур да. Мисалы үчүн Байдын Үлүш майрамында жанагы эже айткан талды суу талдан суу талды кысып туруп суу чыгаргандыгы бул жерде мифологиялык сыйкыр эмес, кадимки эле толку бойдогу зор күчтүн дамазаланышы деп билем да. Экинчи сунуусубузу таймашчы. Бу катар ушул оюнда казак балбанын кожманды жеңип чыгышы да бул экинчи сунуу болуп эсептелет. Анан үчүнчү сунуу Эрсайыш, жумган оюн эмес да, согуштук камалга. Андан кийин бала жолборс аталышы дагы албетте энесинин акылы менен, ошо таятасынын кандай билимдери менен жолборсту элдин турмушуна колго салган жолборсту кантип жеңгендиги дагы укмуштай сонун берилген да, элестүү берген. Бул жерде эч кандай курал жарак карманбай барып туруп өзү толку боюн кылатканга чырмап турган бычак менен гана барып жеңип бул баатырлыктын жеткен чеги деп айтсак болот да.
жылдары анын шайлашты бир жылды колуна берди. Андан кийин эмне болду? Андан кийин албетте эң негизгиси ошо 2 жыл президенттикти колуна бергенден кийин албетте эки баштап өзүнүн ата мекенине кайтып келүү идеясын көтөрүп атпайбы? Бул жерде дагы жана Акбалдын кеңеши менен ага тобо кыздарды көчүрүп келген Манас эпосундагы окуяны кандайдыр бир деңгээлде логикалык түрдө улантылат десек дагы жарашат да. Андан кийин Каратаевдин тилдик чеберчилиги жана эже дагы айтып кетти жакшы. Өтө көп санаттар, өзүнө гана тиешелүү санаттар, махалла каттары камтылгандыгын байкадым. Аларды дагы бир топ мисал келтирип койдум. Бирок азыр убакыт өтө узап кеткендигин айтып байланышып, дүйнөдөн адам кетиши тууралуу айткан бир макалым. Мал катуу сарамга, түйүндө корлук көрүүчү, намыс жана эрк тууралуу, коркок калат санаага, качкын өлөт талаада деген сыяктуу. Андан дагы рахмат. Molda деген kim eкен? Molda жайын сурасаң, жетим
Молдо Батыр Өчпес мурасы бул кыргыз элине дагы бир жолу укмуштуудай баатыр ушул мезгилде элин жерине ойлогон укмуштуудай адам экенин айтылган экен. Эми жогоруда абдан кыйын аяктан ашыктоочулуктун салмагы сайдын ташына окуучулар өздөрүнүн пикирин билдиришти. Аябай жакшы элине көз карашта да биздин мугалимдер абдан жакшы баалуулуктарды айтып өттү, тарыхый баалуулуктарды айтып өттү. Урматтуу студенттер, бизде отурган ушул нерселердин баардыгын угуп, магистранттар, андан кийинки илимий ишмердилер да жакшы жол кылсаңыздар деп ойлойбуз. Манас улуттук академиясына терең ыраазычылыкты билдиребиз, ушундай иш-чараны бизге уюштуруп берген, ошондой эле Молдо Батыр атабыздын урматтарына сиздердин ушундай белгилүү издер менен ушундай иш-чара уюштуруп атат. Биздин куржунубуз кур эмес экен, дагы мында дагы сонун иш-чаралар биргеликте өтө берсин. Баардык катышуучуларга, биздин агайларыбызга изилдеп, илимий изилдөө жасаган, доклад жасаган жакшы кесиптештерге терең таасирчиликтарды билдиребиз. Ушуну менен биз Сарыкбай атабызга эмгегине таандык. Молдо Батыр Өчпес мурасынын иш-чараны жыйынтыктап коюуга уруксат этиңиздер.